Президент Садыр Жапаров көчмөндөр мурасы улуттук холдинг компаниясы ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгү боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Жыйындын жүрүшүндө компаниянын атамекендик экономиканы стималдаштыруу, минералдык сырьёлук базаны, өнөр жайда гидроэнергетикалык потенциалда, санариптик технологияларды өнүктүрүүгө багытталган 32 долбоору, билим берүү, туризм, медицина тармагындагы долбоорлор сунушталууда. Сунушталган демилгелердин арасында Ысык Көл облусунда цемент заводунун курулушу, өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 5 миллион тонна болгон Кавак Күрөн көмүр бассейнин өздөштүрүү долбоору, Кутти, Сайыт, Алды булак, Андаш кендерин өздөштүрүү бар. Чоң Эмен, Кара Көл жана Орто Токой КЭСтерин куруу, билим берүү жана IT тармагын колдоо жана өнүктүрүү долбоору, өнөр жай жана кайра иштетүү ишканаларын куруу бар. Мамлекет башчысы сунуш кылынган долбоорлордун концепциясын жактырып, улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдинг компаниясы ачык акционердик коомунун 2022 жылга карата бюджетин бекитип, долбоорлорду өз убагында жана сапаттуу ишке ашыруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Көчмөндөр мурасы улуттук холдинг компаниясынын алкагында сунушталган бардык долбоорлор көрсөтүлгөн убактысында аткарылышы керек. Бул долбоорлор социалдык экономикалык маселелердин комплексин камтыйт. Андыктан алардын эффективдүүлүгү жана өзүн актоосу биз үчүн өтө маанилүү деп белгиледи президент Садыр Жапаров. Маалыматка тарайтсак, улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдинг компаниясы ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын кен казуу тармагын реформалоо маселелери жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 29 январындагы номер 5 жарлыгын ишке ашыруу максатында түзүлгөн. Мекеменин негизги максаттарынын бири эл аралык тажрыйбаны колдонуу менен жер казынасын пайдалануу жана экономиканын аны менен байланышкан тармактары жаатындагы долбоорлорду ишке ашыруу үчүн колдоо болгон. Мамлекеттик ресурстарды максималдуу концентрациялоого жөндөмдүү ири интеграцияланган структураны түзүү болуп саналат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасындагы Дүйнөлүк банктын туруктуу өкүлүнүн директору Навид Хасан Накви менен жолугушту. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, жолугушуунун жүрүшүндө кызматташуунун жана өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелери талкууланды. Министрлер кабинетинин башчысы энергетика тармагын колдоо жана чыңдоо боюнча кабыл алынып жаткан чаралар, энергиянын кайра жаралуучу булактар тармагындагы долбоорлорду өнүктүрүү боюнча демилгелер тууралуу айтып берди. Акылбек Жапаров министрлер кабинети үчүн адамды өнүктүрүү багыттары, биринчи кезекте саламаттык сактоо жана билим берүү тармагындагы реформалар артыкчылыктуу экендигин белгиледи. Дүйнөлүк банк өнүгүүнүн маанилүү багыттарында өлкөгө олуттуу колдоо көрсөткөн стратегиялык өнөктөш болуп саналат. Биз өз ара кызыкчылык туудурган багыттар боюнча натыйжалуу аракеттешүүгө умтулуудабыз, деди Акылбек Жапаров. Кыргыз Республикасындагы Дүйнөлүк банктын туруктуу өкүлчүлүгүнүн директору Навид Хасан Накви өз кезинде мындан ары карай жемиштүү кызматташтыкка даярдыгын билдирди. Жолугушуунун алкагында дигитал касса Кыргыз Республикасы долбоорун ишке ашыруу, үстүбүздөгү жылдын жазында энергетикалык тармакты өнүктүрүү келечектер боюнча форумду уюштуруу, Дүйнөлүк банктын жазгы кеңешмелери, Кыргыз Республикасы жана Дүйнөлүк банк ортосундагы өнөктөштүктүн 30 жылдыгын байрамдоо, калкты вакцинациялоо, ошондой эле социалдык жактан аяр категориядагы үй бүлөлөрдүн үйлөрүнө күн батареяларын орнотуу боюнча долбоор боюнча кызматташуу маселеси талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов Казакстан Республикасынын премьер-министринин орун басары, соода жана интеграция министри Бакыт Султановдун чакыруусу боюнча Алматы шаарында иш сапары менен жүрөт. Анын алкагында Кыргыз Республикасы жана Казакстан Республикасынын ортосундагы кызматташтык боюнча жумушчу топтун биринчи жыйыны өтүүдө. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, кеңешменин жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташуунун бир катар маселелерин, анын ичинде кыргыз-казак мамлекеттик чек арасындагы учурдагы кырдаалды карады. Жыйындын соңунда тиешелүү протоколдорго кол коюлат. Тышкары Алматы шаарында 3 өлкөнүн ортосундагы иш аракеттерди натыйжалуу координациялоону камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасы, Казакстан Республикасы жана Россия Федерациясынын бажы жана салык кызматтарынын 3 тараптуу жолугушуусу өтүүдө. 2022 жылдын 1 февралына карата республикада бардык категориядагы чарбакер субъектилерде 3,2 миң тонна эт тирүүлөй салмакта өндүрүлдү. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 774 тоннага же 2,6% көбүрөөк. Эт өндүрүүнүн көбөйүшүнүн эң негизги себеби кой, эчки жана үй канаттууларынан тышкары малдын санынын өсүшү менен байланыштуу деп айтылат маалыматта. Улуттук статистика комитетинин кыска маалыматы боюнча 2021 жылдын аягына карата республикада ири мүйүздүү малдын саны 34,6 миң башка көбөйүп,
1750,3 миң башты, жылкынын саны 7,7 миң башка көбөйүп 547,3 миң башты. Ал эми кой жана эчкинин саны 865 башка азайып 6277,8 башта. Үй канаттууларынын саны 146,4 миң башка азайып 5923,9 башты түздү. Элгилей кетчү нерсе 2022 жылдын январында Баткен облусунан тышкары республиканын бардык облустарында эт көбүрөөк өндүрүлгөн. Баткенде эт өндүрүү өткөн жылдын ушул мезгили менен салыштырмалуу 99,9% түзгөн. Кыргызстанда 2022 жылы жалпы республикалык тестилөөгө каттоо 14 февралдан 6 апрелге чейин жүрөт. Бул тууралуу Кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында Билим берүү жана илим министринин мектеп жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Үсөналиев билдирди. Анын айтымында жогорку республикалык тестилөөгө каттоо билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун сайтынын электрондук платформасында көрсөтүлөт. Тестке каттоо 1-класстын окуучулары үчүн мектептерде уюштурулуп, ал эми мектепти мурдараак аяктаган бүтүрүүчүлөр үчүн каттоо шаардык жана райондук билим берүү бөлүмдөрүндө өтөт. Каттоодон өтүү үчүн паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүк, орто билим жөнүндөгү аттестаты, мурунку окууну аяктагандар үчүн жогорку республикалык тестилөөгө каттоо акысы төлөнгөндүгүн тастыктаган дүмүрчөк, электрондук фото сүрөт керек. Каттоо акысы ар бир абитуриент үчүн негизги тестке жана ар бир предметтик тестке 370 сомду түзөт, дейт ал. Үсөналиев билдиргендей, учурда жогорку окуу жайларга өтүүнүн босого баллы 110, предметтик баллы 60 бойдон калууда. Бирок тесттин жыйынтыгына жараша босого балл өзгөрүшү мүмкүн. Бийик тоолуу аймак, айыл, шаар, райондук шаардык мектептерге жалпы жонунан 5 багытта жеңилдиктер берилет, дейт ал. Марат Үсөналиев быйыл мектепти 68 миң окуучу аяктаганы жатканын айтып, алардын 60% гана тест тапшырарын маалымдады. 2022 жылдын 19 февралында Зил тоо лыжа базасында жыл сайын өтүүчү салттуу Кыргызстан лыжа жана кышкы эс алуунун өлкөсү 2022 кайрымдуулук фестиваль өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт, жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Иш-чаранын максаты Кыргызстандын кышкы спортун, туризмдин жана эс алуунун өлкөсү катары таанытуу. Анда лыжа тебүү боюнча мелдеш жана музыкалык номерлер болмокчу. Чогулган бардык каражаттар калктын аялуу топторуна колдоо көрсөтүүгө жумшалат. Иш-чара Маданият министрлигине караштуу туризм департаменти, министрлер кабинетине караштуу бизнести өнүктүрүү жана инвестиция боюнча кеңештин катчылыгы, Кыргыз Республикасындагы Америкалык соода палатасы, ЖИА бизнес ассоциациясы, эл аралык ишкерлер кеңеши, Кыргыз Республикасынын жөө жүрүүчүлөр туристтик бирикмеси, колдон колго Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фонду жана Зил тоо лыжа базасы тарабынан уюштурмакчы. Иш-чара 2022 жылдын 19 февралында саат 11:00 башталат. Каалоочулар үчүн кирүү акысыз. 2021-2022 окуу жылынын башталышына карата республиканын жогорку кесиптик окуу жайларында 83 миңге жакын чет өлкөлүк студенттер билим алышты, же жалпы студенттердин 35%дан ашыгын түздү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирет. Маалыматка ылайык басымдуу бөлүгү 59 миңден ашык адам, же 71% КМШ өлкөлөрүнөн келген студенттер. Алардын саны 5 жыл аралыгында 7,7 эсеге көбөйгөн. Муну менен бирге Өзбекстандан келген студенттердин саны кыйла өстү. Окуп жаткандардын жалпы санынын үлүшү 5 жыл аралыгында 11%дан 90%га чейин көбөйгөн. Ошол эле убакта 2017-2018 окуу жылынын башталышына салыштырмалуу Казакстандан келген студенттердин үлүшү тескерисинче 43%дан 3%га чейин төмөндөгөн. Окуп жаткандардын санынын өсүү тенденциясы КМШдан тышкары өлкөлөрдөн келген студенттердин арасында да байкалууда. Алардын үлүшү өткөн 5 жылда 6 миңден 19 миң адамга, же 3 эсеге көбөйдү. Муну менен бирге Индиядан келген студенттердин үлүшү бул мезгил ичинде 73%дан 63%га чейин төмөндөгөн болсо, ал эми Пакистандан келген студенттердин үлүшү тескерисинче 6%дан 31%га чейин көбөйгөн. Кыргызстандык лыжачы Максим Гардеев Пекиндеги Олимпиада оюндарында катышуусун аяктады. Кыргызстан улуттук олимпиада комитети Гардеевдин видеосун жарыялады. Анда ал кыргызстандыктарга каалоосу үчүн ыраазычылык билдирген. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздер мени ар тараптан колдогонуңуздар үчүн биздин өлкөбүз ушундай ынтымакта экенине абдан кубанычтамын. Бирок бүгүн менин күнүм эмес экен. Бир аз болбой калды. Милдетимди аткара албай калганыма абдан капа болдум. Машыгууда сол тиземди кокустатып алгам. Эртең менен бир аз ыңгайсыздык пайда болду, бирок ага карабай стартка чыктым. Лыжа тээп баратып, бутум катуу ооругандыктан жыгылып калдым, деди спортчу. Ош
Ош-Алай жолунун 70-чакырымындагы чыйырчык ашуусу кышкы туризмди өнүктүрүүгө ыңгайлуу. Соңку жылдары жергиликтүү туристтер дагы тоо лыжа базасында эс алууга кызыктар. Ашуунун койнундагы Ак Кыя муз тебүү базасы 3 жыл мурун түптөлгөн. Ушул кезде инфраструктуралык абалы жакшырып, узундугу 850 метр аралыкты түзгөн асма жип жол орнотулган. Элеттеги жеке ишкер Нурбек Жусубалиев тоо койнундагы 5 гектар аймакты ижарага алып, жайы кышы эс алуучу борборго айландыруунун үстүндө. Жакынкы жылдары мамлекеттик банктардан 50 000 АКШ долларына пайызы төмөн насыя алууну көздөп турат. Пайызы төмөнүрөөк кредиттер берилип атат, насыялар. Ушуларга даярдап койгонбуз бир 50 000 долларга. 50 000 долларга долбоор даярдаганбыз. Биринчи этаптан өттүк. Экинчи этабы ушул февралдын аяктарында болот. Декабрдын 20-сынан ушул март айларына чейин сезон болот. Анан ушул кыргызстандык жарандарды келип тоодо эс алдырууну пландаштырып атабыз. Андан кийин бул кышкы сезон болуп атат. Анан жайдын күнгө дагы бир долбоорлор даярдадык. Жайдын күндө бакында бир мягкий горка деп коет, ошондой ыйларды алып келип коюп, жайында да эс алып турган пландар бар. Эс алуучулардын агымы ишемби жана жекшемби күндөрү көбөйөт. Жашы өткөн курактагылардагы эс алуучулар баллон менен аралыгы 1 чакырым жерге чейин муз тебишүүдө. Спорттук дене түзүмдү чыңдап, моралдык эргүү болорун Дубандын чар тарабынан келген кардарлар айтышууда. Тоо лыжа базасында коопсуздук чаралары толугу менен каралып, үй бүлөлүк эс алууга да ыңгайлуу. Ош областы боюнча жалгыз канатный дорога удобствосу менен түзүлгөн эс алуучу жай деп айта алам. Бул жерде движок менен иштеген канатный дорога, светке байланышсыз эч кандай удобстволор түзүлгөн, техника безопасность каралган, баардык жай жакшы болгон үчүн биз жылыга ушул жерге келебиз. Бийик тоолорубуз турат, ошолорго чейин канаттарды чыгарып өнүктүрсө болот. Кышкы туризмдин келечеги Кыргызстанда аябай кенен. Бул башталыш эле деп мен эсептейм. Бизнесмендерибизге мүмкүнчүлүк берип, бизнес проекттерди жазып, муну көп адамдардын, көп агаларыбыздын деңгээлгеси менен ишке ашырса болот. Жакан ишкердикти колдоо алкагы бирдемден башталды. Жергиликтүү айылдын жашоочулары жуманын эс алуу күнүнө келүүнү адатка айландырган. Муз тебүү базасында коопсуздук жагдайларга өзгөчө көңүл бурулду. Жаш балдар үчүн дагы атайын баллон тепкилери бар. Таза аба кыштын бийик тоосундагы кооздук ар бир жанды кызыктырбай койбойт. Кышкы туризм мезгили декабрь айынан тарта март айына чейин уланат. Кааласаң ысык, ичинде отурсаң болот экен, кааласаң сыртында эс алуучу жерлери бар экен. Бул акчалары дагы багы ар бир адамдын өзүнүн чөнтөгүнө жараша болот экен. Аябай жакшы шарттар менен түзүлүптүр. Негизи бул жерде мындай жергиликтүү бийлик дагы кол кабыш кылып койсо, Алай жергесиндеги бир көрүнүктүү туристтик база болуп калмак деп эсептейм да. Иш илгерилеп турса, кардарлардын талабына жараша шарт түзүп, жергиликтүү казынага аз да болсо салык төлөөнү ишкер пландаган. Тоо койнундагы жайда улуттук тамак аш ашканасы да уюштурулат. Кардарлар каалаган тамагын буйртма берсе болот. Туризм мамлекеттин экономикасынын бирден бир кирешелүү тармагына айланышына толук негиз бар. Бирок ал үчүн дүйнөлүк стандартка топ келген инфраструктураны өнүктүрүү зарыл болууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.